Кутман күнүңүздөр менен кадырлуу замандаштар, айымдар жана мырзалар, жалпыңыздарга салам. Салам жана достор деп айтып кетмекчимин. Анткени силер биз менен мурунтан бери чогуу жүрөсүздөр. Эгер биринчи жолу болсоңор бул каналга катталыңыздар. Биз кызыктуу 10 мүнөттүн ичинде болгон темаларды сунуштап силерге берип кетти элек. Кесиптешим маңдайымда олтурган Мирел жана мен Ако сиздер менен чогуубуз. Убада кылгандай эле бүгүн биз Кудайдан коркуу деген эмне ошол жөнүндө сөз кылалы. Мага кыргыз элибиздин абдан бир нерсеси жагат да. Кыргыз эли бул Кудайдан корккон эл, Кудайды урматтаган, Кудайга ишенген, динчил адамдар десем болот го дейм, мындай жалпысынанчы туурабы? Туура элеби? Туура эле негизи. Анан бизде баягы кой Кудайдан коркуш керек деп туруп жаман иштерге барышпайт. Кудайдан корколу деп бирөөнү алдабайт. Кудай үчүн болсун кой деп туруп жардамын аябайт. Ушунчалык бир сонун элбиз пейли кенен карап туруп анан суктанасың. Анан негизи Кудайдан коркуу бул эмне? Чынында Кудайдан коркуу бул деген мындай болот да. Эгер коркуу деген мурунку подкасттарда кичине белгилеп кетсек да, аз эстетип кетсек, коркуу деген бир нерседен мындай коркуп ага жологон келбейт. Сактануу, андан коргонуу айтылгандай эле, мисал келтиргендей эле, сууга түшкөндөн коркуп атсаң, анан сен сууга эч качан түшпөйсүң дегендей эле да. Бирок бул жакта албетте башка сөз. Кудайдан коркуу деген бул жаман иштерди кылбоо. Биз албетте билебиз, Кудай жазалачу деп коет, кээ бирлер Кудай кардуу дейт, кээ бирлер болсо ар кандай айтышат, Кудай ким экен деп. Бирок биз билебиз да, Кудай болсо негизи көп жакшылыктар кылган, бизди жараткан экен, мындай көп жерден окуйбуз. Ошондо ошол Кудайдан кантип коркуш керек деген. Чынында бул жакшы мисал кеткен, Кудайдан коркпойсуңбу дегенде эле. Чынында мындай айтканча Кудай муну каалабайт, жамандык болсун бул дүйнөдө деп. Анан ошо сен жамандык кылсаң, анда эмне болот дегенден коркуп кичине урмат билдириш керек, мындай. Кудай муну кылып коет да дегенде эле, анын күчү бар, кудурети бар, кылат дегендиктен сен муну кылбайт болуш керексиң. Ушул коркуу болушу мүмкүнбү? Демек, Кудайдан коркуу бул анын жазасына калып калбайын деген мүмкүн. Анткени көбүнчө учурда ушинтип айтылып атпайбы, Кудайдан коркпойсуңбу? Муну ишти кылып атканыңан Кудай жазалайт да деген мааниде эле айтылып атат да. Менин жолдошум мынтип калат да, мен сенден корком депчи. Анан баягы кичинекей балабыз болсо, эмнеге коркосуң? Сен чоңсуң, апам болсо кичинекей. Анан ушундай түшүнөт да, сен эркексиң, күчтүүсүң, апам болсо алсыз, эмнеге коркосуң дейт. Анан жок, мен корком дейт да. Анан мен азыр сен айтып атсаң эстеп кеттим. Менин атам бир жолу бир насаат айтып атып, ошол Кудайдан коркуу деп сөз болуп калганда, аябай эсимде калыптыр. Биз жакшы көргөн адамыбызды капа кылып алгандан коркобуз дейт да. Коркунуч бул. Сен ага жагымсыз нерсе кылгың келбейт, Бул баягы мүмкүн ал аялы тамак жасабай коет же кетип калат дегендик эмес. Сен анын көңүлүн ооруткуң келбейт. Негизичи биз жагымсыз нерсе жасагандан коркобуз. Анан бул да коркунуч да. Мисалы, мен бирөөнө ашык болсом, мен корком. Анын маанайын түшүрүп алганда, анын жүрөгүн оорутуп алгандан да. Анан мен ойлоп коем, биринчи баягы ыйык жазууда негизи осуяттар бар го. Анан ошондо мындай осуят берет экен да: эң биринчи Кудай Теңириңди сүй дейт. Бүт жан дилиң менен, бүт акылың менен, бүт жүрөгүң менен дегенчи. Анан эгерде ошол ушунчалык сүйүп атсаң, анда андан кантип коркосуң дегенин суроо да. Мисалы, биз үчүн адамды сүйсөң, демек сен ага берилесиң, сен андык болосуң го, экөөң бирденесиң. Анан ошондон коркуу деген, мен ойлоп коем да, эгерде ушул жагынан караганда, бул демек жаман иштерди жасап, же болбосо жана диний тил менен айтканда күнөө кетирип, Кудайга жакпаган нерсени жасап, аны капа кылып алуудан коркууго дейм деп ойлойм да мен. Туура болуш керек ушундай ой. Анткени болсо биз Кудайдан жакшылыктарды да күтүп турабыз да. Анан жакшылык кылган Кудай жалгыз эле жазалайт, жалгыз эле жаман иштериңди карап турат дегендей эмес. Түшүнүктө туура, албетте. Ошондуктан Кудайдан коркуу деген ушуну эле түшүндүрөт болуш керек. Чынында сен Кудайдын, кандай десем, Кудайдын алдында жаман иштерди кылып, аны мындай айтканча Кудай тармайт, мындай капаланып коюу. Анткени ага жагымдуу эмес бул нерсе. Ошондуктан бирок чынында айтылгандай эле бир нерсени түшүнүш керек. Кээ бирлер Кудайдан коркпой кылат деген мисалы, ал жазалап койбойт, ал эчтеке кыла албайт деп, кээ бирлер мен өзүм жашоомда дегендей деп карагандай жаман иштерди кылып атканда, аны айтып коет эмес беле, бул Кудайдан коркпойт деген. Чынында Кудай кылып коет, аны кылыш мүмкүн. Сен айтасың, ошо сенин айтып аткан оюңан мага да бир нерсе тыз деп кетти оюмдачы. Мисалы, адамдар бар да жасап атканчы, бирок алар деле мисалы ким билет эми түбөлүктүүлүк барбы, ким билет каяка барарыбызды, эмне менден башкалар деле жасап атат дейт го. Мындай караганда мага баары бир Кудай эмне деп ойлойт, бирок мен жасап атам, мен жашап атам. Мен мисалы бирөөнү тоноп атам, бирок менин курсагым ток.
мүмкүн жаман жол менен акча таап атам, бирок мен зато баймын деген сыяктуучу айтышы мүмкүн да. Анан анда мен кайра эле жанагы жакка барып атам да, эң биринчи бул Кудайды сүйүү депчи. Демек Кудайды сүйбөйбү дегенчи. Ооба, ушундай эле болуп калат. Анда коркпойт турбайбы аны тартып коюу, капалантып коюу. Эчтеке болбойт да, мен өзүм кылганды кыла берейин да дегендей, Кудайга бул Кудай мындай айтканча кереги жок, эчтеке болбойт деген сыяктуу болуп эле. Чынында эгер сен жакшы көрсөң, Кудайыңды сүйсөң, Кудайыңды билсең, мындай айтканча, анда сен андай иштерди кылбайсың. Кудай айткан иштерди аткарасың, айтпаганды сен албетте кылбайсың. Анткени сен аны биринчиден айтылгандай эле капаландыгынан коркосуң. Экинчиден албетте ал жазалачу Кудай экенин билип туруп, анда сен да кылбайсың. Бул экинчи тарапта да албетте. Анан кийин Торат китебинде ушул Кудайдан коркуу дегендин ылдый жактарында ушул бир сөздөр айтылат экен да. Анын соту жакын, сот келатат. Бул дүйнө бүтөт, соттун алдына барабыз, ошондо Кудай баардык иштер үчүн таразалайт депчи. Бул коркунучтун дагы бир жагы болуш керек. Бул демек биз бул жашоо менен эле өтүп кетпейбиз, Кудайдын алдында, сот алдына барып, биз баардык жакшы жаман иштерибиз үчүн жооп беребиз. Туура. Анан ошондо сен кандай тиеш алып каласың? Туура. Негизи ошондой айтылып кеткенде эле эки коркунуч болуп калды деп эсептелип калды. Биз сөзүбүздөн карасакчы, биринчи коркунуч жаман иштерди кылып салбайын, мен жазаны тартпайын деп туруп кылбайт, коркуп эле жүрө берет, өзү үчүн эле. Экинчиси болсо Кудайды жакшы көргөн, капаландыргандан корккондон ал нерсени кылбайт. Бул экөө айырмалуу да. Экөөнүн кылган иштери жана адамга болгон, кандай десең, адамдын оюн өзгөрткөн эки нерсе да. Биринчи айтылгандай эле өзү үчүн эле коркуп эле жүрө берет, фобия катары, мындай айтканда. Анан болсо биринчиси коркунуч болсо, бул башкача айланып кетти. Анда Кудайды урматтап, сыйлап, анын айткан сөзүн угуп, тил алып аткаруу, бул негизи Кудайдан коркуу деп туруп эсептеп койсок болот да. Ошондо ушундай түшүнүгү менен кичине туурараак экен. Анткени чынын айтканда сүйүүдө кандай коркунуч? Сүйсөң сен коркпойсуң да сен, Сүйсөң сен жакшы көрсөң, сен анда бул сезимден кантип экөө байланышат десек болот. Мына ушундай эле да. Сен эгер Кудайыңды жакшы көрүп сүйсөң, анда сен коркпойсуң жанагы фобиялык коркуу менен. Аны тартып алуудан коркуу. Бул башкача да. Бул сүйүүнүн тили болуп калат экен да кичине. Ошондуктан ушундай мамиле менен карасак, анда бизге оңоюраак болот. Биздин аң сезимибизге, мен муну кылбайм. Оңой болот да муну кылбаш үчүн. Кээде айтат эмес беле, жанагы ичимдик ичкен, тамеки чеккен ар кандай адамдардын ушул эмеден кантип чышташы үчүн мен айтат го, эң биринчи эмнеден башта дейт? Өзүңдөн башта дейт. Өзүң каалаба дейт. Анан кээ бир адамдар тыштагандарды карасаң, ушунчалык деңгээлге жеткенде өзүлөрү эле сезип түшүнгөндөн кийин айтышат экен, жок, болду деп. Албетте ал ошол учурда токтогон жок. Андан кийин да бир жыл өтүшү мүмкүн, бирок анткени бул зависимость сыяктуу болуп катары болуп калган да. Ошондон бирок ал акырындан, бирок ал эң маанилүү кабыл алды өзүнө. Жок, кылбайм. Бул жакта деле ошондой эле да. Ооба. Биз баягы кыргыз элинде Кудайдан коркуш керек, Кудайды урматташ керек деген сөздөрдү бүгүн талкуулап көрөлү дедик. Анан албетте ар бир катталуучубуздун ою биз үчүн абдан кымбат. Ылдый жакка жазып койсоңуз, сиз негизи Кудайдан коркууну кандай түшүнөсүз? Бул тууралуу бизге дагы абдан кымбат. Ушул тууралуу жазып коюңуздар. Биз болсо Мирели экөөбүз подкастты жыйынтыктачу учурга келип калдык. Карамагыбызда саналуу гана секундтар. Жана айткандай эле ал китап чекит медиасына да кошулуп кетиңиздер, ушуну айтып кетейин. Анан болсо андан тышкары медиасына деген жакшы кылдыңыз. Анан болсо биздин подкасттардын алдына дагы комментарийде кайталап кетейин. Жазыңыз ой пикириңиздер, бизге жагымдуу болот. Сөздөрүңүздү окуп кетели. Анан эгер каттала элек болсоңуз катталып коюңуз. Ошондой эле бизде WhatsApp номер дагы бар. Ал жакка да өзүңүздүн жеке көйгөйүңүз, суроолоруңуз менен кандайдыр бир жардамга муктаж болуп турсаңыз, психологиялык анда жазыңыз. +1 301 760 60 70 сандар кызматта. Биз болсо баарыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Жана кийинки угушканга чейин биз менен болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Ал китап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.